Базаркургондук 10дон ашык айдоочу жолдун курулушунда жаз айларында иштеген эмгек акыларын ала албай убара. Алар келишим менен өз автоунаалары аркылуу иштеп, күн сайын 3000 сомдон маяны алууга макулдашышкан. Биз бул Азберт фирма менен жаңы жылдан бери договор түзүп, келишим түзүп, кегеле ишке чакыргандан жаңы жылдан бери договор иштеп атабыз. Январь, февраль, март иштедик. Анын акчаларын алып аттык убагында эле. Анан ушу акыркы апрель айдын айлыгын шуңга чейин ала элекпиз да. Бир 12 шофер иштегенбиз. 12 шоферлордон бири дагы шуңга чейин айлыктарын ала элек. Ошондо где-то 1 миллиондун тегерегинде азыр шоферлордун ортодо акчасы турат. Ош-Пишек жолунун 4-чү фазасындагы Маданият Жалал-Абад участогун куруп жаткан Азербайжандык Азберт компаниясы учурда өздөрүнүн 200дөй кызматкерине да май айынан тартып маянасын бере элек. Мындан сырткары жалданма 2 компаниянын 200дөн ашык жумушчулары да маяна күтүп, курулуш иштерин убактылуу токтотту. Компания жетекчилиги анын себебин каржылоо болбой жаткандыгы менен түшүндүрөт. Очень такая трудная пора, проблема. Денег нет, не можем работать. Людям не можем зарплату дать. Биздин компания азыр каржылык оор абалда турат. Акча жоктугунан жумуштарды да жасай албай жатабыз. Компанияда иштеп жаткан жергиликтүү жашоочуларга май айынан, азербайжандык жумушчуларга апрель айынан тартып маяна бере элекпиз. Курулуш дээрлик токтоп калды десек болот. Азыр өзүбүздүн болгон каражатыбызга жолду эптеп карап турабыз. Кол алдындагы жумушчуларыбызга банктан насыя алып төлөп берип турсакпы деп пландап жатабыз. Антпесе керектүү кадрлар башка жакка кетип жатат. Аларды убактылуу болсо да кармап турушубуз керек. Алтымыш 7 чакырымга созулган Ош-Пишек трассасындагы жолдун курулушу былтыр башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар каражат бөлүп, тендерден азербайжандык компания 51,6 миллион долларга утуп алган. Азберт компаниясы жергиликтүү 2 компанияны жалдап, курулуш иштери шыр жүрүп жаткан. Биз айдоочулар үчүн чоң кыйынчылыктар болуп атат. Биз таш көмүр Жалал-Абад маршрутуна катышат. Башталгандан бери казып коет, айрын казып коет, берди казып коет, оногу турбаларды суу өткөн жерлерди казып коюп, 4 айдан бери көмүшпөйт аны, толтурушпайт. Ямочная работа былтыркы майдан калды, кылбады. Жолдун шылтоому ямочная работада кырышпай коюшту. Ямага түшүп, кыйналып атабыз, баллондар жарылып. Иштеген иштери анча деле белгисиз, дайсыз иштешип атат. Алдыга жакшы жылбай атат. Мына жол чаңып атат да, азырчы. Дали момент суда себилбей атат, жолдор чаңып атат. Бүт багы суу сепкенден кийин багы жолдору мындай өлгөн да азыр. Мындай секин жүрүп атабыз. Иштеш мындай жылыш болбой атат да, биз мына күндө жолго чыгабыз да. Күндө жолго чыгабыз, мындай жылыш жок болуп атат да, ошо акыркы маал башталганда жакшы башташты эле. Баштап жакшы иштешип атты эле, кийин ушул акыркы күндөр вообще иш жүрбөй атат да, өз ордунда кетпей атат. Жол боюнда гүрүлдөө иштеген техникалардан азыр бири да жок. Казылып чаң баскан жол дээрлик каралбай калып кеткендей абалда. Ошого байланыштуу биздин министр, транспорт жана жолдор министри Бешенов Жанат Саматович кече Москвага учуп кеткен. Азыр Москвада ушул вопростор боюнча, видимо, переговорлор кетип атса керек. Ал в данный момент бизде информация жок. Задержка банк тарабынан болуп турат. Азыр булардын аткарган иши 1 миллион 600 миң доллардан ашык иш аткарып коюшту. Ошондон бери пока алыш элек акчасын. Но, видимо, жакын арада чечилип калып, проект возобновиться этет. Ошого байланыштуу кичине иш солгундап турат. Эгер задержка боло берсе, маселе чечилбей тура бере турган болсо, биз 1 августтан баштап консультанттын где-то жумушун токтотконго мажбур болобуз. Консультанттын жумушу токтогондон кийин подрядчиктин жумушу автоматически токтоого туура келет. Ошол боюнча проект пока маселе чечилгенге чейин туруп калышы мүмкүн. Эл аралык маанидagi Ош-Пишек жолунун 67 чакырымга созулган аймагын реконструкциялоо жумуштары 2014-жылы башталат деген маалыматтар айтылган. Жумуштар созулуп олтуруп 2018 жылдын күз айларында гана башталды. 2021-жылы курулуш иштери аяктары пландалып жаткан жол Евро биримдиктин талаптарына жооп берген 2 категориядагы жол болоорун адистер айтышат. Орасан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.